ишкерлер деп айтуудан алыспыз, жан сактаган алып сатарлар. Мисалы азыр бизде жумушсуздукта иштей албайсың, анан эптеп бир жерден 4 килограмм алма алып базардан, анан тротуардын жээгине кайра ошо 4 килограммдын үстүнө 20 тыйындан кошуп, 2 сомдон кошуп сатып аткандар бар да, алар кандай болот? Биз алардын баарын ишин токтотуп салсак, биз аларга жумуш менен камсыздай албайбыз да. Жок, аларга азыр вообще эч ким мындай тийишкен жок. Аларга ККМ колдонуу кереги жок да. Бул жерден өзүнүн жанын сактап атат, сиз айткандай. Мисалы ошол эле тачка түрткөндөрдү коелу. Тачка түрткөндөргө касса аппарат кой деп кантип айтабыз? Ал койбойт. Бул жерден болсо жанагындай соода сатык болуп атпайбы? Основной соода сатык бул жерден өзүнүн местосы бар. Определенно ошо павильону бар, контейнери бар, магазини бар. Ошонун баарын алып коюш керек болуп атат. Эми сиз айткандай беркинде өзүнүн жаңынан сактап аткан немелерге эми ал требованияны койсок. Айыл жергесинде азыркы тапта ошол транспорт кызматын көрсөтүүлөр дагы азыр Бишкектеги жогоруда салыштырган категориядагы адамдар да. Мисалы эски уску машинаны алып алып, эптеп 2 айдын ортосунда 4 сомдон киши ташып, образын айтканда, ошону менен эптеп бензинин куюп, үйүнөн нан алып келип атат. Алардын баарын ККМ менен камсыздоо же болбосо милдеттендирүү менен биз кайра эле кайсы бир категорияны жумушсуз калтырып койбойбузбу? Жок, эми ККМди айтып атпайбыз. ККМди биз азыр бүгүн дагы 2-3 жерден түшүндүрүп кетип бардабыз бул боюнча. Контрольный касса аппараттарды эми баардык эле жарандардын телефондору бар азыр. Баардык эле мындай андроидтер. Андроид бир 90% населениеде андроид. Эми ошого айтып атабыз да, салык кызматы бекер көчүрүп берели деп атабыз. Атайын программаны бар, приложение бар, ошону көчүрүп берели деп атабыз, мынакей кой деп. Сиз жанагы ошо айыл жөнүндө айтып кетип кетиңизби? Мына алыскы региондо да ошол эле патент алып иштейт ал. Азыркы күндө патент алат баары бир. Патент албаса баягы мыйзам жегинде баягы патент жок деп штраф салып коюш ыктымал. Эми ошо патентти төлөбө деп атабыз да бизчи. Сен канча таап атасың, эмне кылып атасың, патент төлөө, бирок контрольный касса аппарат кой деп атабыз. Эми баягы аяка жарандарга баягы сроктор кийинчерээк кетет, 2022, 23, 24 жылга чейин. Баягы алыскы региондо азыркы этаптагылар бул Бишкек менен Ош шаарлары болуп атат да.